Ош-Бишкек автожолунда кечээ бир нече чакырымга созулган унаа тыгыны орун алды. Натыйжада айдоочулар 5 саатка чейин жолдо туруп калышкан. Көпчүлүк автотыгынга Өзгөн районунда өткөн улак тартыш себепкер десе, Ички иштер министрлиги бул маалыматты четке какты. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Улан Бакиров иликтеди. Ош-Бишкек автожолунда кышык мезгилинде айдоочулар 10-12 саат жол жүрүшөт. Ал эми кечээ болгон Өзгөн районундагы авто тыгындан айынан айрымдары 17-18 саат жол жүрүшсө, кээ бирлери 1 сутка бою ушул Ош-Бишкек жолунда жол жүрүүгө туура келген. Кечээ эртең менен Оштон жолго чыккан унаалар бүгүн күн аркан бою көтөрүлгөндө гана араң Бишкекке жетип келишкен. Ансыз да жол тайгак болуп турганда жол тыгыны түйшүктү эки эселетти дешет айдоочулар. Машина içinde жүргүнчүлөрдүн арасында жанагындай кары картаң, жаш балдар ушулар ушундай да бир кыйналышып, ушундай бир кырдааларга туш болуптур кечечи. Анан ушу жүргүнчүлөрдөн бизге ошол жерде чалуулар болуп атты. Бирок биз бул жерден 102 маалыматына кайрылсак, бирок ал биздин Бишкек шаарына түшүп калат экен бул жактанчы. Айдоочулардын айтымында дал ушул улак тартыш унаа тыгынына себепкер болгон. Өзгөн районунун Дөңбулак айылынын тургуну Жаныш Ниязов кечээ 3 январда той өткөрүп, улак тартыш уюштурган. Ага 3000дей конок келип, унааларын жол жегине токтотуп кетишкен. Анын үстүнө дал ушул тилкеде хоо онаасы бузулуп, жолду бууп калган. Жолдун эки четинде ошол улакты багы көргөнгө келген адамдардын автоунаалары токтоп турган. Бир жагынан ошол автоунаалардагы жанагы бузулуп калган автоунаа жолдун четине чыгарыш үчүн тоскоолдук жараткан. Ага чейин 2 кызматкер иштеп турган. Бул жерде белгилей кетчү нерсе ошол улак өткөргөнү боюнча бул улак берүүчү атайын расмий түрдө ички иштер бөлүмүнө коомдук тартипти көзөмөлдөө боюнча билдирүү менен кайрылган эмес. Анткени менен кыйналган айдоочулар жол тыгыны убагында иретке салынбагандыгын бекемдешүүдө. Жол кыймылын көзөмөлгө алчу кызматкерлер улак көрүп жүрдү дегендер да бар. Гаилердин ошондой ГАИ кызматкерлеринин бирөөсүн да көргөн жокпуз. Ошол пробканы мындай карап эметип көзөмөлгө алган кишилерди көргөн жокпуз. Анан ошол улак тамаша кылып жүрдү болуш керек ошол жерде элечи. Ооба, ГАИ барды, бирок эртең кечирээк барды го дейм да. 4-5терде бардык ошо. 1-2 ГАИ жүргөнүн көрдүк эми. Ал ортодо интернетте бул инцидент катуу талкууларды жаратууда. Айрымдар жол тыгынын убагында жөндөй албаган тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартууну сунуштаса, кээ бирлери улак өткөрөм деп элди жолдон калтырган Ниязовго чара көрүлүш керек дейт. Мындай пикирди юрист Кайрат Осмоналиев да колдойт. Ош-Бишкек автожолунун жээгине улак тартыш уюштургандарды сөзсүз түрдө кылмыш жазасына тартыш керек. Эмне улак тартыш өткөргөнгө башка жер жок калыптырбы? Бизде жолду мыйзамсыз буугандар жөнүндө кылмыш жаза кодексинде атайын статья бар. Жолду бууган көрүнүш мусулманчылыкта дагы чоң күнөө деп эсептелинет. Эми ошо жол жапканда ар бир адам той береби, же болбосо башка нерсе кылабы, ар бир адам ар бир нерсени шарият чектеген нерселери бар. Эми ошо жолго этият болуп, адамдар өтүп аткан жол, адамдардын арасында Кудай сактасын бир өлүмгө кетип атканы бардыр. Андан да шашылыш нерсе бардыр. Улакты уюштурган Ниязов аттуу жаран бүгүн Ош облустук ички иштер башкармалыгына келип көрсөтмө берип кеткен. Өз кезегинде Ош милициясы унаа тыгындын пайда болушуна анын түздөн-түз күнөөсү жок экендигин билдирди. Ал эми мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы кан жолдун үзгүлтүксүз иштешине жооптуу кызматкерлерге карата текшерүү иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады. Азыркы маалда бул инцидент боюнча спорттук ат оюндарды уюштуруучуларына карата жана стратегиялык кан жолдун үзгүлтүксүз иштешин камсыздоосуна жооптуу кызматкерлерге карата текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Материалдар текшерилгенден кийин тиешелүү жыйынтыктары прокуратура органдарына жиберилет. Маалыматтар боюнча автотыгындын узундугу 6 километрден ашкан. Анда кармалып тургандардын арасында Ош аэропорту аркылуу авиакаттамдарга кечигип, уча албай калгандар дагы болгон. Улан Бакиров, Сезбек Нурманбетов, Жылдыз Болотбеков, Коомдук 1 канал.